Мамлекеттин колдоосу менен ишке ашып жаткан социалдык келишим долбооруна тартылгандардын 94%-ы элеттик айымдар. Социалдык келишим аркылуу каражат алган үй-бүлөлөрдүн көпчүлүгү ишкерликке багыт алып, ийгиликке жетүүдө. Ат Башы райондук ооруканасы 7 жаш кадр менен толукталды. Ошондой эле жаңы жабдыктар келди. Алдыда мына ушул жана башка окуялар аймактардын Нарын облусундагы чыгарылышында. Студияда мен Жаркынай Култашыр кызы, саламатсыздарбы? Көтөрүлгөн көйгөйлөр ыкчам чечилүүдө. Дегенибиз, мындан 3 апта мурун Дуан башчысынын Жумгал эли менен болгон жолугушуусунда айтылган айрым маселелер ыкчам жөнгө салынууда. Тагыраагы алыскы Миң Куш конушунун жол боюнча айтылган маселеси Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин көзөмөлү жана демилгесинин арты менен чечилип, ички көчөлөр оңдолууда. Иш ыргагы кандай жүрүүдө, ал туурасында алдыда айтылат. Тамакты деле ушу чаң менен тамактанып калдык. Больницадан башыбыз чыкпай калдык, чындыгындачы. Миң Куш айылындагы ички жолдордун абалын айтып жаткан Бурул Сүйүнбаева аталган айылдын ыракы Миң Куш конушунун тургуну. Ал жашаган кыштак көмүр кенинин жанына жакын жайгашкандыктан ички көчөлөрүнүн тамтыгы чыгып, айыл ичи чаңга оролуп калган. Мына ушул көйгөй жергиликтүү тургундар тарабынан Дуан башчысынын Жумгал эли менен болгон жолугушууда көтөрүлгөн. Аны чечүү демилгеси Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы колго алып, учурда бузулган жолду оңдоо иштери башталды. Көтөрүлгөн көйгөйдүн ыкчам чечилиши кыштактагыларды өзгөчө кубантууда. Себеби бул маселе жергиликтүүлөр тарабынан бир нече ирет айтылып, бирок жыйынтык чыкпай келген. Буга чейин абал аябай начарлап калган. Жол эле окмуш болуп, bir жагынан чаң, bir жагынан бузулуп, көйгөй көп болуп кеткен. Анан азыр мына бул Жумгал районунун өкмөт начальниги келип көз салып, могу жолдорго кум төктүрүп жасап атыптыр. Буга чоң рахмат. Союз тургандан бери жол каралган эмес, чын айтам. Тори Токтоназардын карайры барда бир жасалган, анча-мынча. Бүттү ошо бойдон жасалган эмес. Тетик 35 жыл болуп кетти. Союз тургандан бери. Мына бул эл жасалып атат. Ал эми жолду оңдоо УКМК кызматкерлеринин сунушу жана демилгеси менен кээин иштеткен ишканалардын демирчилиги аркасында жүзөгө ашырылууда. Ошондой эле пайдаланып жаткан инерттик материалдар конуштан 15 чакырым алыстыктагы кум шагыл алынуучу карьерден ташылып төгүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Жумгал райондук бөлүмүнүн демилгеси менен жана Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын тапшырмасы менен Миң Куш айыл аймагынын айыл өкмөтү тарабынан алыскы Миң Куш участкасына шагыл, кум шагылдар төгүлүп, жол жасоо иштери жүрүп жатат азыркы учурда. Жолдор жакшы жасалып бүтсө, жергиликтүү эл дагы нааразычылык токтоп, сырттан келген оор жүк ташуучу унааларга дагы бир кыйла жакшы шарттар түзүлмөк. Ошол жакшы шарттарды түзүү максатында азыркы учурда иштеп жатабыз. Жолду оңдоо үчүн райондук жол тейлөө ишканасынан дагы техникалар тартылган. Алардын жардамы менен төгүлгөн кум шагыл түзөлүп, жол кеңейтилип жасалууда. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, атайын аймактар берүүсү үчүн Жумгал району. Мамлекеттин колдоосу менен ишке ашып жаткан социалдык келишим долбоорунун алкагында өлкө боюнча 43.313 үй-бүлө менен социалдык келишим түзүлгөн. Долбоорго тартылгандардын 94%-ы элеттик айымдар. Алар экотуризм, өндүрүш, кайра иштетүү, айыл чарба, соода сатык жана кызмат көрсөтүү менен алектенип, 50 миңге жакын жумушчу орундар түзүшкөн. Ат Башы районунда мына ошол социалдык келишим түзгөн үй-бүлөлөрдүн бизнес форуму болуп өттү. Социалдык келишим аркылуу каражат алган ат башылык үй-бүлөлөр кандай ийгиликке жетип жатат? Лариса Калдыбаева билип келген. Жүзгө жакын гүлдүн түрүн өстүрүп, сатуу менен алектенип жаткан Элмур айым социалдык келишим долбоорунун үлгүлүү катышуучусу. Бул күнү жарманкенин көркүн ачып, гүлдөрүн алып чыккан. Социалдык деме боюнча угуп калып эле кой акчалайын дагы ошо бизнесимди өнүктүрөйүн деп анан гүлдөрдү өстүрүп баштадым. Атайын бир комнатага өстүрүп, анан атайын помещение ачып, контейнер сатып алып, анын ичин жылуулап жасап, ошонун ичине азыр өстүрүп баштадым. Азыр магазин ачып, ошонун ичи толтура бөлүп буюрса. Ат Башы районунун борборунда өтүп жаткан бул форумга иштерин жаңыдан гана баштап жаткан ишкерлерден баштап, жылдык кирешеси миллионго жетип калган ишкер айымдар дагы чакырылган. Алар өздөрүнүн продукцияларын өлкө аймагына эле эмес, сыртка экспорттоого дагы жетишип жатышат. Биз алардын бири Перизат айымдын жанында турабыз. Ал өзүнүн ийгилик жолун
кандай баяндап берет сурайлы. Айтсаңыз, Перизат айым, учурда иштериңиз кандай баштадыңыз? Башы кондитерскийден баштаганбыз, печка алып 100 000 сомго. Андан кондитерский азыктарын жасаганбыз. Магазиндерге доставка кылып берсек, алар талап көп боло баштады кондитерский. Анан аябай көп количествода өтө баштаганынан биз сүт кондитерский азыктарына көп керектелгендиктен сүттү айылдан ала баштадык элдерден. Ошентип сүт азыктарында иштетүүгө өттүк. Азыр Иш-чарага Ат Башы району боюнча социалдык келишим долбоору менен иш баштаган 646 үй бүлө катышууда. Алардын ичинен 123 үй бүлө менен быйыл соц келишим түзүлгөн. Ал эми бул багытта ишин ийгиликтүү улантып, жаңы жумуш орундарын түзгөндөргө колдоо көрсөтүлүп, пайызсыз насыялар да берилген. Министрликтин маалыматында долбоор башталган өлкө боюнча 43 000ден ашык үй бүлө социалдык келишим долбооруна тартылган. Ат Башы районунда биз ушу биринчи миллионерлерди куттуктап атабыз. Алар пайызсыз кредит киргизилген. Ошол пайызсыз кредитте пайызын мамлекет төлөп берет. Кредит акчаны болсо баягы бөлүп төлөгөнгө аябай ыңгайлуу шарттар менен берилген да. Бир жолку жардам эмес, туруктуу киреше булагын түзүү, Жакшылыктан чыгуу. Социалдык шаарча деген аталыш менен уюштурулган бул форумдун максаты ишкерлер ортосундагы байланышты бекемдеп, аларга тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүү болду. Ат Башы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борбору 7 жаш дарыгер менен толукталды. Алар педиатр, акушер-гинеколог, эндокринолог, реаниматолог, уролог жана административдик орун басар кызматкерлери. Мындан сырткары аталган борбор жаңы заманбап аппараттар менен жабдылып, калкты тейлөөдө ишенимдүү жана ыкчам чара көрүү менен иш алып барып жатат. Кененирээк Гүлбүбү Жанышбекованын материалында. Ат Башы району климаттык жана географиялык жактан оор шарттагы тоолуу аймак болгондуктан бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыр ооруларынын саны өсүүдө. Буга чейин бейтаптар дарт аныктоо үчүн облустук ооруканаларда же борбор калага барып көрүнүп келишсе, бүгүнкү күндө мындай заманбап аппараттын негизинде райондун өзүндө эле дарт аныктоо мүмкүнчүлүгүн түзүлдү. Ат Башы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна быйыл акыркы үлгүдөгү экокардиография, флюорография жана түйүлүктүн жүрөк кагышын көзөмөлдөөчү жаңы заманбап аппараттар менен толукталып, иштеп баштады. Дарыгерлердин жетишсиздиги дагы Ат Башы районунда курч көйгөйлөрдөн болуп келген. Эми борбор 7 жаш дарыгерлер менен толукталып, калкка кызмат өтөп башташты. Алардын катарын жаш педиатр, акушер-гинеколог, эндокринолог, реаниматолог, уролог жана административдик орун басар кызматкерлери түзөт. Райондо уролог дарыгеринин жоктугу жергиликтүү бейтаптарды кыйла түйшүккө салып келген. Жаш дарыгердин келиши менен көйгөйү бар бейтаптар ден соолугуна кам көрүүдө, жеринен текшерилип, тыкыр көзөмөлгө алынууда. Бизге ошо тандоо берилди. Бүткөндөн кийин кайсыл жакка барасыңар, кандай сөзсүз түрдө четке региондорго иштеш керек болду да. Анан ошо эң биринчи тандоо биздики ушул Ат Башы болду. Эми бирден бир себептери биз өзүбүз ушул жактан болгондук себептен эң чоң себеби ошол болду. Буга чейин дагы ошол бул жактын жетекчилиги менен директор менен ошол байланышып, ал киши да ошол бул жакка келгиле кызмат шартын түзүп беребиз, жалпы шарттар түзүп беребиз деп байланышып, ошол себептен бул жакка келдик. Бүгүнкү күндө жаш дарыгерлерге багытталган жаш депозит программасы менен 4 дарыгер эмгектенсе, калгандары алыскы аймактагы атайын зарыл болгон дарыгерлердин тизмесинин негизинде кошумча 20 000 сом төлөнүп берүү менен иш алып барып жатышат. Бүгүнкү келген биздин жаш дарыгерлерге мындай бир азыркы рынокто бир конкуренттүү жакшы айлык түзүп бере алдык. Жалпы айтканда где-то бир 50-60 миңдин ортосунда айлык берип атабыз. Бул жанагы кошумча программалардын акчасы кошулгандан кийин. Бул жаш дарыгерге башка келип иштегенге толук өзүнүн финансылык муктаждыктарын жапканга жетишип атат. Андан сырткары бизде азыр бул жерде жатакана уюштурулган. Быйылкы жылы дагы 2 семейный үй бүлөлөргө багытталган жатакана ремонттоп атабыз. Бул Теңиртоо өнүктүрүү фонду аркылуу 2 800 000 азыр дагы жатаканабызды кеңейтип атабыз. Дагы жаш дарыгерлер келсе биз кабыл алганга даярбыз. Мындан сырткары айлап KG электрондук лабораториясы ишке кирип, анализ тапшырган бейтаптар үйүндө отуруп эле анализдин жыйынтыгынан маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушуда. Мындай жетишкендик айылдан келген тургундар үчүн убактысын үнөмдөөнү шарттайт. Гүлбүбү Жанышбекова, Жеңиш Абдылдаев, Атайын аймактар берүүсү үчүн.
Экологияны коргоо боюнча адистер кыймылдаткычы талапка жооп бербеген автоунаа бир күндө 3 келден ашык зыяндуу көмүр кычкыл газын бөлүп чыгаарын аныктап чыгышкан. Алардын таасиринен айлана чөйрө, адамдардын ден соолугу бузулат. Бүгүн Нары шаарында экологдор оор жүк ташуучу унааларды текшерип, айдоочуларга автоунаасына уулуу заттарды чыпкалоочу жабдуу орнотуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кененирээк кийинки материалда. Нарын районунда жыл башынан бери 48 жол кырсыгы катталса, анын 22си мал сүзүү, ал эми акыркы бир айдын ичинде эле 10 мал сүзүү фактысы катталган. Нарын районунун ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылын камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери жол кырсыгын болтурбоо жана алдын алуу максатында өзүңүздөр көрүп жаткандай автоунаанын фарасын чагылдыруучу ленталарды мына ушул мал жандыктарына тагып жатышат. Арсен, ким келип байлап салыптыр? Нарын районунун Өрнөк айылынын тургуну Арсен Талантбек уулу жыл сайын өзүнүн жылкыларына түнкүсүн жарыкка чагылуучу тасма тагып келет. Ал мындай кадамды райондук жол кыймылын камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирдикте жүргүзөт. Айтымында бул ыкма малга байланышкан ар кандай жол кырсыктарын алдын алууга жардам берет. Жөн эле кармайсың, кармачы. Андай эле байлап коюш. Моюн эле байлап коюш байке ал жетекте. Лентанын баары салынып, коопсуздук өзүбүз үчүн водительдерге да жеңил болот. Элдерге айтат элем ошо бүт жылкыларыңарга лента таккыла, коопсуздук үчүн. Өрнөк айылындагы базарда 60 жылкы камалган. Малдын жонунда жарыкка чагылуучу тасма тагуу ишине жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар катышты. Бул аракет айдоочуларга түнкүсүн малды алыстан байкоого шарт түзүп, кырсыктардын алдын алууга багытталган. Ушу малыңыздарды кароосуз калтырбаңыздар. Ушу жол кырсыгы көбөйүп атат. Ушу жол кырсыгынын айынан жаракат алган адамдар көп болуп атат. Анын ичинен жаш балдардын арасында жаракат алгандар көп болуп атат. Анын жол кырсыгынын арасында өлүм менен коштолгон жол кырсыктар көп болуп атат. Ушул сиздерден суранып кетебиз. Малыңыздарды кароосуз калтырбаңыздар. Мына Өрнөк айылынын тургундары өздөрүнчө идея киргизип, мына малдарына, жылкыларга монтип лента байлап, жол кырсыгын алдын алуу боюнча иш-чараларды көрүп атышат. Учурда жайлоодон мал түшүп жаткан учур. Бул убакта айдоочулар үчүн кырсыкка кабылуу коркунучу жогорулайт. Адистердин айтымында малга чагылдыруучу тасма тагылса, жолго чыгуу алда канча коопсуз болуп, кырсыктарды алдын алууга жардам берет. Ар бир жылкысына ушу лента такканы жакшы да, бул коопсуз. Айдоочуларга дагы, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн, өзүнүн малы үчүн делечи. Айтарым ушу мал көрүнбөй калат, кечкисин аябай эле. Анан могу лента байлаганына туура карайбыз. Кечкырын ошо могу лента тагып койгону жакшы болчу да элдердин. Түнкүсүн биз көрбөй калып атабыз да. Лентасы жок малдарды. Мал тили жок экен, ары бери өтө берет. Акырын айдоого туура келет. Лента тагып мындай коопсуздук эрежесин эметип койсо жакшы эле болмок бизге. Жарыкка чагылуучу тасма тагылган мал айдоочулар үчүн да, мал ээлери үчүн да коопсуздуктун кепилдиги. Жөнөкөй гана ыкма менен чоң көйгөйлөрдү алдын алуу мүмкүн экенин жергиликтүү мисал аркылуу көрсөтүп беришти. Волейбол боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында өтүп жаткан Кыргызстан кубогу жыйынтыкталды. Белдешке жалпы 14 команда катышкан. Эркектерден Чегара командасы клубдук командалар арасында 1-чи орунду багындырды. Ал эми кыз келиндер арасында 1-чи орун Дордой командасынын энчисине буйрду. Курч таймаштарга жыктолгон оюн тууралуу кийинки материалда сөз болот. Нарын шаарында 5 күндөн бери өтүп жаткан волейбол боюнча Кыргызстандын кубогуна арналган клубтар арасындагы мелдеш бүгүн жыйынтыкталды. Оюндар уюшкандыкта өтүп, улуттук курамда топ сүргөн күчтүү оюнчулар келишип, көрүүчүлөргө кызыктуу беттеш тартуулашты. 5 күндөн бери жакшы оюндар болду. Не дегенде бул Кыргыз Республикасынын күчтүү командалары келип, Кубок Кыргызстанда ойноп кетишти. Деңгел жакшы, эң жакшы деңгелде өттү. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы өттү. Талаш деле болгон жок. Не дегенде берде такшалган калыстар менен келип, бул турнирди өткөрүп кетип жатабыз да. Бул ири мелдеш облус аймагында 1-чи жолу өттү. Максаты аймактагы жаштарды спортко кызыктыруу болууда. Финалдык беттешке көрүүчүлөр дагы арбын келишип, кызуу колдоп турушту. Уюштуруучулар оюндар кырсыксыз өткөнүн айтышты. Бул мелдешке жалпы Кыргызстан боюнча эң мыкты делген 14 команда келип ат салышты. Ошол командалардын курамында Кыргызстандын курамасында ойногон мыкты оюнчулар келип, 4 күн 5 күн бою ушунун жергесинде абдан чоң спорттун майрамы, волейбол майрамын жакшы кооз оюндар куруп беришти. Мындан ары дагы Кудай буйрса ушундай чоң мелдештерди уюштуруп өткөргөнгө
аракет кылабыз. Оюндар курч мүнөздө өтүп, өткөн жылы чемпион болгон командалар финалга чыга албай калышты. Эркектер арасында финалдык оюнда Чек Ара командасы Ички иштер министрлигинин оюнчулардын үстүнө жеңишке жетишти. Ал эми кыз келиндерден Дордой командасы баарынан күчтүү болду. Биздин команда жаңыдан түптөлдү. Мына быйыл биринчи турнир ойноп атабыз. Балдар жакшы, буюрса мурундагы кичине ойноп жүргөнбүз, даярдык болгон. Балдарды Чек Ара директору чогултуп бүт баарын. Чогултуп өзү полный көзөмөл кылды. Балдар жакшы бүт условияны түзүп берди бизге. Ошо эми буюрса биринчи турнирибиз болду. Биринчи турнирде эле буйруп жеңиш бизге буйруп чемпион болдук. Командалар жакшы даярданып, биз дагы ошо өлкө куба болот дегенден жакшы даярдыкта келгенбиз. Машыктыруучунун алдында жакшы даярдык болду. Буга чейин да Кыргыз Республикасынын чемпиону болгонбуз. Азыр ошо Кубок Кыргызстан чемпиону болдук. Аябай сүйүндүк командабыз менен. Ушуну менен кыз келиндер арасында Дордой командасы Кыргызстандын кубогун экинчи жолу багындырды. Ал эми жаңы түзүлгөн Чек Ара командасы кыска мөөнөттө кубоктун жеңүүчүсү болуп отурат. Бардык байгелүү орунду алган командалар жана мыкты оюнчулар волейбол федерациясынын сыйлыктары менен сыйланышты. Максат Абдыракунов, Жолдошбек Курманбеков, Атайын аймактар берүүсү үчүн. Ошону менен аймактардын Нарын облусундагы чыгарылышы соңуна чыгат. Сиздер менен кийинки аптанын шаршемби күнү амандашабыз. Саламатта калыңыздар.